Салттуу музыканы өнүктүрүү жана калыбына келтирүү боюнча түзүлгөн Устат Шакирт плюс коомдук фонду көп жылдардан бери маанилүү иштерди жасап келет. Азыркы учурда чертилгендерден башка да мурунку замандарда колдонулган эски жоголуп кеткен музыкалык аспаптарды изилдөөдө. Бул максатта биз көп жылдан бери Америкалык Кристенсен фонду менен иштешебиз. Ошол Кристенсен фондунун жардамы менен биз радионун алтын казынасындагы көптөгөн күүлөрдү нотага түшүрүп, кайрадан иштеп чыгып, жаздырып, ноталык китеп жана диск кылып чыгардык. Акыркы максатыбыз биз ушул музыкалык аспаптарды, жоголуп кеткен музыкалык аспаптарды калыбына келтирүү болчу. Байыркы тарыхы бар көөнө аспаптар жыгач, темир комуз, ооз комуз, сыбызгы жана Манас атанын заманында колдонулган урма аспаптар Герней, Сурнай, Добулбаска кайрадан жаңы өмүр берип жандандырышууда. Түрк элинин дагы биз менен орток музыкалык инструменттери бар. Андыктан Нурланбек Нышановдун Түркияга келиши да өз жемишин берди. Мисалы үчүн могу менин колумдагы сурнай, бул түрк туугандардын сурнайы, биз бул аспапты бир кезде жоготконбуз. Ошол аспапты кайрадан калыбына келтирүү үчүн усталар менен көптөгөн аракеттер жасадык, бирок мунун сыры тереңде экен. Ошол сырын ачыш үчүн бул жолу ушул Анкарага келип, сурнай жасаган мыкты усталар менен, башка дагы аспаптарды жасаган мыкты усталар менен жолугуп, алардан сабак алып, көп нерсени үйрөнүп келип бара жатабыз. Аспаптарды чертүү гана эмес, аларды өнүктүрүү үчүн аракетинин ичинде фонд инструменттерди жасап жана алардын кандай жасаларын жайылтууда. Ар бир аспаптын жасалышын өзүнчө кылып 13 фильм тартышкан. Эртең менен аскерлерди ойготуш үчүн сурнай картаны ошол аскерлер ойготуп турган. Мына ушундай орчундуу ишти жасап жаткан фонддун ишин колдоп, Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги бул жактагы кыргыздарга жана түрк боордош калкына көрсөтүү үчүн музыка кечесин уюштурду. Кыска мөөнөттө келип калды да 4-5 күн мурун ушундай кабар келип калды. Анан мындай бир мүмкүнчүлүктү жоготпойлу деп атайын уюштуруп калдык. Ошон үчүн баягы араңарда мен тамашалап коем, сынчылар болсоңор баягы 2 күндө айттыңар деп эгиле. Анан эң негизгиси ушу келип мен атайын анан өздөрү ыктыяры менен жерде бүгүнкү күнү кыргыздын комузу менен чоор бүт биздин Манаста айтып жүргөн кээ-бирөөлөр мен деле көрө элек болсом керек, ушундай инструменттерибиз бар экен. Кече Түрксой уюмунун имаратында өттү. Ага келген бардыгы руханий рахат алып, керемет күүлөргө баа беришти. Burada Kırgızistan'ın milli müzik aletleri, özellikle komuz ve ağız kopuzu ve diğer Kırgızistan'a mahsus, Kırgız milletine mahsus olan enstrümanlar kullanıldı ve güzel bir performans gösterildi. Ve düşünüyorum ki bu bizim ortak değerlerimizdir ve çeşitli Türk halklarında da olan bu bazı enstrümanları biz Türksoy'da seslendirmişiz. Түркиядан орток музыкалык аспаптарга байланыштуу бир топ табылгаларды таап, Сурнайдын жасалышын үйрөнгөн фонддун жетекчиси кызматташтыгын улантаарын билдирди. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.